Абдылдажан Акматалиев, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын 2 жолку лауреаты, дүйнөлүк автордук укук жана менчиктин 6 медалинин ээси, көз карандысыз мамлекеттердин Звезды Содружества сыйлыгынын лауреаты, көз карандысыз мамлекеттеринин парламенттер ассамблеясынын эл аралык Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгынын лауреаты, 2, 3 даражадагы Манас орденинин, Данакер, Казакстандын достук ордендеринин жана даңк медалинин жана СССРдин эмгектеги артыкчылык медалинин ээси, Кыргызстан Ленин Камсоолук сыйлыгынын лауреаты, көптөгөн чет элдик сыйлыктардын ээси, жогорку окуу жайларынын ардактуу профессору. Байлыгым менин шакирттерими ээрчиген, тагдырлары мен аркылуу чечилген, турмуш деген татаал жолдо келатат, 40 ар тарткан 40 жородой сезилген. Түрдүү түмөн ойлору менен алышып, казуу үчүн илим менен карышып, өткөн заман кыйындыкка карабай, келаткандай ат чабышта жарышып. Байгал ар кимиңер өзгөчө, ак эмгектүү жетет ага көздөсө, жайгаштырып келсем улам тизмелеп, мамлекет сыяктанат өзүнчө. Аспиранттар менен иштөө бул илимдеги эң жоопкерчиликтүү иштердин бири болуп эсептелет. Мен дайыма сурап калышат, мына 20-га жакын докторду тарбияладың, 75-ке жакын илимдин кандидатын тарбиялады деп. Бул кандай онун сыры бар дешет да. Мында эч кандай сыр жок. Эң алгач мен ошол жогорку окуу жайларында бүтүп аткан балдар жөнүндө маалымат алып, анан ошолорду ишке чакырам, аспирантурага, докторантурага өткөнгө үндөйм. Анан алар келишип тема издешет. Теманы таап берүү дагы өзүнчө бир чоң жоопкерчиликтүү иш болуп эсептелет. Анткени тема анын тагдыры. Бул теманы кандайдыр бир бирөөгө бергенде эң биринчи алар менен сүйлөшүп, кайсыга жакын жанрга, поэзиягабы, прозабы, драматургиябы, жакындар поэзиясынабы, манаскабы, фольклорбу деп өздөрү менен кеңешип, анан ошого карата тема таап, анан ошол теманы алгач өзүм теориялык жактан китептерди издеп таап, керек болсо ал жөнүндө алгач макала жазып, анан ошол көзүмө жеткенден кийин аларга ошол теманы берем. Анан аларга ар биринде график түзүп берем. Ошол баштагандан баштап аягына чейин 5 жыл болот, 6 жылга чейин созулуп кетет. Ар бир жылда эмнени бүтүрүш керек. Ошол киришүүтүн сөздөн баштап акыркы жыйынтык сөзгө чейинки процесс кандай өтүш керек. Эгерде бир эле графиктен бирөө калып калса, анда кийинкиге тоскоол болуп калат. Ошон үчүн ар бир аспирант ошол өзүнүн графигин сактоого аракет кылат. Анан аларды жөн эле жаз дебей, алардын чыккан материалдарын карап, анан басмаларга сунуш кылып, анан басмалар менен сүйлөшүп, керек болсо китептерин чыгарып камкордук кылыш керек да. Академик Абдылдажан Акматалиев 75 илимдин кандидатын жана 19 илимдин докторун тарбиялады.
Алар республикабыздын бардык аймактарынан бар. Ошондой эле илимий кадрлары Казакстандын, Россиянын, Турциянын жана Кытайдын атуулдары болуп саналат. Академик Абдылдажан Акматалиев ыр саптарында мындай деп жазат. Желектери турар бийик асылып, күлкү шаттык маңдайында чачылып, эл жер үчүн кызмат кылса чын дилден, так шалышат тажрыйбасы артылып. Дүйшөндүндө болгон эле мектеби, ысык суукка чыдап келген эстеби, шакирттерден күтүп келем мен дагы алтын айдайм академик кездеги. Билим жолун кетсе алдыга узартып, ойлорумду жаңылашып улантып, эл алдында жүзүм жарык көрүнөт, шакирттерим турса мени кубантып. Шакирттери мамлекеттик, маданий жана жогорку окуу жайларда иштешет. Жана үзүрлүү эмгектери үчүн мамлекеттик, өкмөттүк, ведомстволук сыйлыктар менен сыйланышкан. Акматалиевдин эң негизги адамдык сапаты мунун жөнөкөйлүгү да. Ошо жөнөкөй. Ошондуктан мунун айланасына көбүрөөк жаштар тартылат, анткени жаштарды кагып силкпейт, колунан келишинче жардам берет. Мына ушул эң мыкты адамгерчилик сапаты болуп эсептелинет. Ошондуктан бул кишинин жетекчилиги менен корголгон диссертациялар аябай көп да. Бүтүндөй Кыргызстандын баардык булуң бурчунан ошо Акматалиевке келет, анткени Акматалиев колунан келген жардамын берет да. Абдылдажан Акматалиевдин шакирттери тууралуу ырсаптары төмөндөгүдөй уланат. Адил болду өмүрдөгү максатым. Илим жолун ар кимиңе такташтым. Шакирттерим ачык болсун жолуңар, элим үчүн илимиңер жактаттым. Мезгил өтүп, силер ээлеп устатты, күтөсүңөр кадыр баркты, турпатты. Доору менен кадамдатып илимди, милдетиңер тарбиялоо урпакты. Агай бүгүнкү күндө адабияттагынын көптөгөн багыттары боюнча, фольклористика багыты боюнча илимий жетекчилик кылат. Агайга ошо илим жазсак деген жаштар, айрым учурда тажрыйбалуу адистер дагы ошо агайга илимий жетекчи болуп бериңиз деп кайрылган учурлар көп болот да. Анан буга дагы өзүнчө себеби болсо керек. Биринчиден агайдын адамгерчилик сапаты, төрөп элденбеген кичипейилдиги, анан албетте диссертанттар менен иштөө ыкмасы деп айтсак болот да. Агай ошо өзүнүн шакирттерине абдан мындай камкордук мамиле кылат. Алардын темасы бекигенден жактап кеткенге чейин ошол алардын темасы дайыма эсинде болуп, алар кандай иштеп жаткандыгын көзөмөлдөп турат. Ал түгүл өзү баягы иш процессинде өзү илимий ишин жүргүзүп жаткан учурда ошол аспиранттардын темасына тиешелүү бир жакшы адабияттарды, жакшы бир идеялар чыгып калса, өзүнө белгилеп коюп, ошону сөзсүз өзүнүн шакирттерине айтып, ошол тема боюнча иштеп аткан кишилерге багыт көрсөтүп турат да. Академик Абдылдажан Акматалиев манас таануу, фольклористика, адабият таануу жана адабий байланыш багытынан тышкары искусство таануу, маданият таануу багытында да шакирттерди тарбиялаган. Мен өзүмдүн ишиме байланыштуу өзгөчө мурун адабият жана искусство деген институт бар болчу. Ошол тарапта бир топ музыка таануучулар менен, кино таануучулар менен, сүрөт таануучулар менен иштешип калдым. Анан өзүм 4 көркөм фильмге, 2 документальный фильмге консультант болдум. Анан ойлоп көрдүм, бизден эмне үчүн маданият, искусство тарабынан илимдин кандидаттары, докторлору даярдалып чыкпайт депчи. Анан Тойбаева театр боюнча, Кулманбетов театр боюнча, анан Розаманова музыка боюнча диссертацияларын жазышты. Жогоруда айткандай, академик Абдылдажан Акматалиевдин чет өлкөлүк шакирттерине сөз берели.
Агай менен иштеген аспиранттар менен агайдын жол көрсөтүштөрү менен Кыргызстан жана Түркия ортосундагы маданий байланыштар аябай бийик даражага келип калды. Адабият жана фольклор тарабынан тармагында котормолор, жакшы илимий иштер жазылды, диссертациялар китеп болуп даярдалды. Бул агайыбыздын жетекчилигинде түрк дүйнөсүнүн жалпы түркологиянын жана түрк элдеринин байланышынын жакшы даражага келгенini өзүм да байкап көрдүм. Академик Абдылдажан Акматалиев шакирттерине илимий тема кылып Манас эпосун, Кенже эпостарды, элдик поэмаларды, акындар чыгармачылыгын, акын жазуучуларды берген. Мен айтып коеюн, окумуштуу катары Абдылдажан Акматалиев Гиннестин тизмесине киргенге катыктуу. Себеп дегенде Кыргызстанда боюнча эмес, дүйнө боюнча дагы эң көп кандидат наук, доктор наук даярдаган киши. Табыш кыйын табылбайт. Ошон үчүн Гиннеске кирсек болот. Мен сунуштайм. Ушуну өзүнүн институту оформить кылса жарашат. Андан кийин Чыңгыз жөнүндө жазган макалалар боюнча, китептер боюнча дагы дүйнө боюнча мындай киши жок. Бул жагынан дагы Гиннес келген катыктуу. Андан кийин жазган чыгармаларынын саны боюнча дүйнө боюнча мындай киши жок. Миңден ашык сатар кыстаталар. Ошон үчүн 3, 4, 5 тармак боюнча одновременно бир киши жол Гиннеске келген катыктуу. Чоң иштерди жүргүзгөн азамат. Ошондо эле 90-жылдар ал. Азыркы эмес. Дээринде бар да, жүрөгүндө бар. Бул киши бөлөк киши. Экинчиси Айтматов дегенде Акматалиев жанында кошо жүрөт да, каалайсыңбы, каалабайсың. Себеби Айтматов ведение деген филология илим аябай чоң, татаал, ардактуу илим биз сыйлаган. Бирок ошонун өзүнүн багыты бар. Бул киши бөлөк тармактарды иштейт. Бирок Айтматов ведение только бул киши түзгөн илим. Академик Абдылдажан Акматалиев ар дайым шакирттерине жол ачып, камкордук кылып, эл аралык конференцияларга катыштырып турат. Алсак Россия, Кытай, Турция, Түштүк Корея, Түркмөнстан, Азербайжан, Өзбекстан, Казакстан мамлекеттерине шакирттер барып, доклад жасашып, байланышты узартып келишүүдө. Жаңы аспиранттар менен докторанттарды даярдоо академиктин алдындагы милдети. Академик Абдылдажан Акматалиев агайыбыздын бизге окшогон шакирттери жана аспиранттар абдан көп. Бул аспиранттар менен тыгыз байланышта. Агайыбыздын көп кырдуу таланты жана адамгерчилик сапаты жогору, бийик. Ошондой эле агайыбызга кандай маселе менен келбейли, кандай суроо менен кирбейли, учурунда так чечип берүүгө аракет кылат. Билим алуу ийне менен кудук казгандай демекчи, агайыбыз азыркы учурга чейин изденүүнүн үстүндө келе жатат. Агайыбыз бүтүндөй бир энциклопедия десек да жаңылышпайбыз. Өзүнүн билими, таланты, сезими, туюусу, кабылдоосу абдан бийик. Мисалы биз илимий ишибиздин темасын тандап жатканда, илимий ишибизди жана макалаларыбызды жазып жатканда, илимий адабияттарды колдонууга туура багыт берип, туура жол көрсөтүп, ошондой эле ал адабияттарды таппай калсак, бизге өзү таап бергенге аракет кылат. Академик Абдылдажан Акматалиев шакирттери менен бирге эс алууну жакшы көрөт.
Аларды ээрчитип алып Астанага, Ташкентке, Самаркандка, Алматага, Ысык көлгө, Ошко, Таласка, Нарынга жана башка жактарга барат. Футбол ойношот, бийлешет, ыргашат. Бул аспиранттарды агай кантип таап, кантип мындай өзүнө шакирт кылып алат. Ошол нерсеге токтогум келип атат. Агай бир экзамендерге төрага болуп барат, региондорго чыгат, Бишкектеги жогорку окуу жайларына экзамендерге барат, ар кандай иш чараларда жүрөт. Анан бул киши өтө жөнөкөй да, баарына көңүл бөлүп, карап, байкап турат дагы. Ошол мисалы гос экзамендерге барса, өзү баягы аспиранттарды карап анан сөзгө тартып, пикир алышып, жакындан таанышып көрүп, мындай анан эмнеге бир мүмкүнчүлүгү, өзүнүн даярдыгы жетет, мындай карап туруп анан кийин илим жолуна салганга аракет кылат. Анан бир ушул илимий иш жазып, андан ары ушул илим жолунда өзүнүн ишин улантам деген аспиранттарды алат дагы. Анан бир таң калыштуу нерсе, ошолорго тема берип атканда дагы ошол аспиранттардын бир кулк мүнөзүнө, баскан турганына, ошолордун бир ой жүгүртүүсүнө, бир кандайдыр бир ошолордун жан дүйнөсүнө дал келген тема тандап берет да. Мен ошого таң кала берем. Мындай ар кимдин ошол бир өзүнө ылайыктуу тема бап келип туруп калат да. Агайыбыздын ушул абдан көп кырдуу экендигин белгилешет. Мен ушул көп кырдуу демекчи, ал изилдөөлөрү дагы абдан ар тараптуу. Бир эле Айтматов таануу менен чектелбестен, Манас таануу илиминде, акындар поэзиясында дагы көптөгөн зор эмгектерди кылды. Устат катары канчалаган жаштарды илимге алып келип тарбиялады. Анан ошол өзүнүн изилдөөлөрү көп кырдуу болгон сыяктуу эле анын шакирттеринин да темалары баардык багыттарды өзүнө камтыйт. Академик Абдуллажан Акматалиев республикада илимий кадрлардын өсүп өнүгүшүнө чоң салым кошуп келатат. Анын камкордугунан фольклористика, акындар поэзиясы, маданият таануу жана адабият таануу жагынан жалпысынан 300дөй окумуштуу өткөн. Илимий мектепти ар бир эле илим дос түзө бербейт. Академик Абдуллажан Акматалиевдин мектебинин эшиги каалоочуларга ачык.